Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Сиздер менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты предметинин окутуучусу Кайкыева Үлпат Тагайбековна болмокчу. Манастануу предметинен Жусуп Мамай жазгыч манасчы деген темада лекциялык сабак өтмөкчүбүз. Залкар манасчы жөнүндө. Баарынан да сөз улуу. Манастын миллион сабын муштумдай мээсине, алакандын жартысындай болгон жүрөгүндө сактап, эчен муун, эчен мезгилден калган улуулардын улуу сөзүнүн учугун унутта калтырбай, ар бир дене тамырларына чейин сиңип кеткен эл баяндын ар бир сөзү, ар бир деми менен жашаган Жусуп Мамай атабызды биринчи жолу көргөндө кыргыздын каадалуу карысынын бейнеси көз алдыбызга келди деп эскерет жазуучу жана драматург Султан Раев. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Жусуп Мамайдын өмүр жолу, чыгармачылыгы тууралуу түшүнүк алабыз. Жусуп Мамайдын эпосту айтуудагы төкмөлүк, аткаруучулук чеберчилигиндеги өзгөчөлүктөрдү билебиз. Жазгыч манасчынын башка залкар манасчылар менен окшоштук жактарын жана жазып алуу иштериндеги айырмачылыктарын салыштыра алабыз. Күтүлүүчү натыйжалар. Кытайлык кыргыз манасчы менен Саякбайдын, Сагынбайдын эпосту айтып калуудагы таасир берген инсандары, устаттары жөнүндө эссе даярдайбыз. Залкар манасчылардан эпосту жазып алуудагы өзгөчөлүктөрдү салыштырабыз. Залкар манасчылардын манасчылык өнөрүндөгү окшоштуктарды табабыз. Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын эл артисти, биринчи даражадагы Манас орденинин ээси Жусуп Мамай Кытай Эл Республикасынын азыркы Кызыл Суу автоном областына караштуу Акчий ооданынын Карабулак айылынын Ат жайлоо кыштагында 1918 жылы, айрым маалыматтарда 1916 жылы туулган деп айтылып жүрөт. Ал Какшаалдагы чириктердин кызыл тукум уурусунан болгон. Жусуптун атасы Мамай бай, бардар, оокаты тың адамдардын бири болгон. Жусуп кичинесинен эле зирээк, зээндүү болуп чоңойгон. Башка манасчылар сыяктуу эле Жусуп Мамайдын да манас айтып калуусуна түш көрүп аян берүү себеп болгондугун баса белгилейт. Жусуп Мамайдын өмүр жолунан. Эң алгачкы ирет 10 жашында Романдын ырчыбуулунан аян алган. Атасы Мамай манас деген тирүү окуя, жаш адам жаман жакшы иштерге жолугат. 40 жаштан өтмөйүнчө манас айтпа деп насаат айтат. Атасынын сөзүнөн чыкпай, манасты эл алдында айтпаганы менен түнү бою айтып чыккан учурлары көп болгондугун манасчы өзү эскерет. Агасы Балбай Жусупту молдодон билим алуусуна каршы чыгып, окуусунан чыгарып алып, манастын өзү жыйнаган варианттарын ырааты менен үйрөтө баштайт. Жусуп да агасы берген манастын кол жазмаларын окуп үйрөнүүгө жан дили менен киришет. 18 жашынан баштап эл арасында манасчы катары тааныла баштайт. Саякбай жана Сагынбай сыяктуу эле залкар манасчынын дагы устаттары болгон. Алардын сап башында бир тууган агасы Балбай, Чойке, Ыбырайым, Акылбек, Тыныбек, Сагынбай, Шапак жана Дыйканбайлар болгон. Манасчыдан жазып алуу иштери 1961 жылы Шинжаң Уйгур автономиялуу районунун борборунда Адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмеси уюштурулуп,
Жусуп Мамай айткан Манас эпосунун вариантын жаздыруу үчүн атайын топ түзүлүп, жарым жыл аралыгында 110.000 сап ыр кагазга түшүрүлгөн. 1964-1966 жылдар аралыгында бул ишти толуктоо максаты менен Жусуп Мамайдын вариантын жазып алуу үчүн экинчи ирет илимий экспедиция жиберилет. Бул сапар Манасчыдан 196.000 сап ыр жазылып алынат. 1966 жылы Кытайда маданий революция саясаты башталгандыктан 1966 жылдан 1978 жылдын ноябрь айына чейин Жусуп Мамай саясий куугунтукка туш болот. Манасчы үй жайынан ажыратылып, борбордон алысыраак болгон Ак Булуң деген айылга көчүрүлөт. Манасчынын оозунан жазылып алынган Манастын 8 урпагынан турган материал Бээжин шаарына жиберилет. Бул мезгилде Жусуп агасы Балбай учурунда айтып берген Манастын урпактары тууралуу баянды өз алдынча кагаз бетине түшүрө баштайт. 1978 жылы Жусуп Мамай Бээжин шаарына чакыртылып, ушуну менен 3-чү жолу Манасчынын вариантын кагазга түшүрүү иши колго алынат. 1964 жылы жазылып алынган материалдардын ичинен Жусуп Мамайдын Семете гана бөлүгүнүн кол жазмасы калып, калганы дайынсыз табылбай калат. Жусуп Мамайдын айтуусундагы эпостун таржымалы. 1984 жылы Манасчынын варианты боюнча Манас бөлүгү китеп болуп араб арбинде жарык көрөт. 1984 жылдан 1995 жылга чейин анын айткан варианты боюнча Манастын 8 бөлүмү 22 китеп болуп жарык көргөн жана Кытай тилинде 2 китеби басылып чыккан. 2004 жылы 18 томдук колжазманын жыйнакталган нускасы Кирилл кыргыз тамгасы жана араб кыргыз тамгасы менен бир томго бириктирилип, кайра басылып чыгып, Кызыл Суу кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 50 жылдык торколоо тоюна арналып жарык көргөн. Сыйлыктары. Кыргыз эл артисти, 1-чи даражадагы Манас ордени, Ак Шумкар өзгөчө белгиси, Кыргыз Республикасынын баатыры наамдарына ээ болгон. Ошондой эле Кытайдагы эң жогорку сыйлыктын бири Тоо гүлү сыйлыгын 2 жолу алганга жетишкен. Залкар Манасчынын өзгөчөлүктөрү. Жазгыч Манасчы экендиги, Манасты 8 урпагына чейин айткандыгы, маданий куугунтукка кабылгандыгы, Жусуп Мамайдын Манас вариантынын түрдүү тилдерге которулушу. Жусуп Мамайга арналып чыгарылган китептер жана анын ырлары, эпостары жазылган китептер жөнүндө маалыматтар. Жусуп Мамайдын эл арасында жолугушуулары жана Тоо гүлү сыйлыгы алган учурдагы мезгилден көз ирмемдер. Урматтуу студенттер, жогорудагы лекцияда биз Жусуп Мамайдын өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө учкай гана сөз кылдык. Кошумча материалдарды интернет булактарынан, адабияттардан жана Жусуп Мамайга арналган илимий макалалар аркылуу толуктап үйрөнсөк болот. Эми алган билимдерибизди бышыктоо иретинде тесттер менен иштейбиз. 1. 1990 жылы Үрүмчү шаарында өткөрүлгөн Манас эпосу боюнча илимий конференцияга катышкан Манасчы Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, Жусуп Мамай жана Уркаш Мамбеталиев. 2. 1966 жылы маданий революция саясатында 1966 жылдан 1978 жылдын ноябрь айына чейин саясий куугунтукка туш болгон Манасчы Шапак Рысмендиев, Уркаш Мамбеталиев,
Саякбай Каралаев жана Жусуп Мамай. Үчүнчү, Кыргыз жергесине биринчи жолу 1989 жылы жаш тарыхчылардын жыйынына ардактуу конок катары чакырылган манасчы. Жусуп Мамай, Таланталы Бакчыев, Уркаш Мамбеталиев жана Ырыспай Исаков. Төртүнчү, Манас эпосунан тышкары Курманбек, Эр Төштүк, Багыш, Толтой, Жаңыл Мырза, Көбөк, Мамаке Шопок сыяктуу кенже эпостарды айта билген манасчы. Жусуп Мамай, Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Чойке Өмүр уулу. Бешинчи, Эй, айтайын баатыр манасты, анын арбактары колдосо, айтканым жалган болбосо, жарымы төгүн жармычын, жарандардын көөнү үчүн деген ырсаптар кайсы белгилүү манасчыга тиешелүү? Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, Жусуп Мамай жана Уркаш Мамбеталиев. Урматтуу студенттер, калган тапшырмалардын бардыгын АВМ порталына жүктөйм. Ошол жерде тапшырмаларды кайра аткарып мага жөнөтөсүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.